гектарды анализ деген. Ошонун ичинен 90% жер фосфордун өтө мындай фосфордун жетишсиздиги билинди. 56% деградацияга душар болуп атат азыр. Бул өзүңөр дагы билип атасыңар, көрүп атасыңар, мурун кандай берчү жерлер бизде түшүм азыр кандай берип атат. Ал бардыгы ошол деградацияга душар болгонун, анан ошондон бизде дагы ушул жердин топурактын асылдуулугу дагы азайып атат. Биз турган жер Алапка районунун Орток Бел массиви. Бул жерде 5000 гектардан ашык жер бар. Азыркы күндө айдоо жерибиз 1796 гектар. Анын ичинде 430 гектары ушул ФПС'ин жери. Бул жерлер эч кандай суу жок, башка жок, иштелбей келген көп жылдан беричи. Акыркынакей 3 жылдан бери бул жерге уже жан кирип, мондай дан эгиндери, май өсүмдүктөрү бардыгы эгилип, дыйкандарга түз себүү боюнча жаңы ыкмалар колдонууга кирип практикаланып ушул жерде жайылтып атат. 3 жылдан бери 105 гектардан баштап өстүрүп келип, мына 400 гектардан ашык жердин өзүндө кылкандуу дан эгиндери эгилип, 300 гектар жерде май өсүмдүктөрү эгилген. Мен айткым келип атканы, бул анча-мынча баягы сугаттагыдан жакшы. Азыр биз 35 центнерден 40 центнерге чейин алабыз деген пландарыбыз бар. Эң биринчи максатыбыз пайдаланбаган жерди ишке киргизүү. Ушундай суу жетпеген жерлерде суунун тартыштыгын алдын алуу максатында кылкандуу дан эгиндери болобу, май өсүмдүктөрү, негизи кайракыда өсө турган өсүмдүктөрдү өстүрүп, иштелбеген жерлерди иштеп. Бул жерде түз себүү ыкмасы менен азыр кылкандуу дан эгинин ортосунда турабыз. Бул Алапка жергесинде биринчи 50 гектардан башталган. Бүгүнкү күндө 400 гектар жерибиз түз себүү ыкмасы менен себилип келип атат. Түз себүүнүн түшүндүрмө иретинде айтып кете турган болсок, жердин кыртышын сактайбыз. Анткени себеби баягы жер кыртышы бузулбаса, жердин азыктуулугу өйдө чыкпайт. Бул жердин өзүнүн катмарында калат. Бул биринчиси. Экинчиси, ошол жер айдалганда бузулат да негизи. Дыйкандардын эң негизгиси бул чөнтөгүнө пайда. Анткени себеби убакытты үнөмдөйт. Күзүндө себилет. 1 гектарды 1 саатта толук кандуу себип чыгып кетсе болот.